Sizler bu suroğunda biz buğa çeyin Akayev, Bakiyev, Atambayev'tin zamanı bu жалганчылыктын жана уурулуктун доору болду деп койсок. Эпоха лжи воровства болду да. Бийлик бүгүнкү бийлик, Суромай Жээнбеков. Ушул жаңы доорду башташ керек. Биздин оюбузча кадамдар жакшы, коррупцияга каршы күрөшүү биз Бакиевден күткөнбүз 2005-жылы. 2010-жылы ушунчалык кан төгүлүп бийлик алмашты Атамбаевден күткөнбүз. Тескерисинче ал эки киши, эки президентибиз, мурунку президенттер. Тилекке каршы коррупция менен күрөшүү эмес, коррупцияны возглавить этип, мафиянын башына келтирип алышты. Бүгүнкү күндө биз кандай деген күнүбүздө дагы коррупция менен күрөш бар, алдыга жылуулар бар, биз бул жагын сөзсүз түрдө колдойбуз. Бирок акырын болуп жатат, кемчиликтер бар. Менин оюмча, коррупция менен күрөшкөндө президент жалгыз эле күрөшөт да. Бүт баарыбыз Кыргызстан эл баары коррупцияга каршы күрөшүш керек. Да. Мен bir-iki söz koşup koyucu soralı. Без микрофона говорите, так слышно. Чынын айтыш керек. Биринчи революция эмне болду эле? Бул коррупция күчөп кетти деп болгон. А Бакиев чыкканда айткан, мен бүт коррупцияны талкалайм деген. Бирок аягында коррупция менен башында туруп берди. Бакиев кеткенден кийин 87 баланын өлүмү менен Атамбаев келди. Элдин баарына какшап айтып келген. Мен келсем эле коррупцияны талкалаймын. Бирок коррупцияны талкаламак туруп өзүнүн жанакы кылмыштуу тобу менен коррупциянын анан башында туруп, мына мамлекетти бүгүнкү күндө 4,5 миллиард долларга карызга түшүрдү. Бүгүн ар бир кыргызстандык ошо Атамбаевдин туура эмес жүргүзгөн саясатынан ар бир кыргызстандык 700 доллардан ашык карыз болуп отурабыз. Урматтуу журналисттер, урматтуу кыргыз элибиз. Ошон үчүн мына Сооронбай Шарипович баштаганда да айтты, мен коррупция менен күрөшөм деп. Мына күрөшкөнүн көрсөтүп атат. Мына сиздерге суроо берейинчи өзүңүздөргө. 29 жылдын ичинде 2 премьер-министр, 2 мэр камалды беле? Же министрлер, депутаттар камалган эмес. Бүгүнкү күндө миллиарддаган акчалар түшүп атат мамлекетке. А азыркы күндө жаңылып атышат. Кээ бир саясатчылар айтып атышат, булар саясий буйрук менен камалды деп атат. Камалган жанакы мен айтып кеткен азыркы саясатчыларды. Булар оппозицияда болуп турсанда камаса саясий буйрук болмокта. Алар премьер-министр болуп иштеп туруп, мэр болуп иштеп туруп, министр болуп туруп, депутат болгон ичип жегени билингенден кийин камалып жатпайбы? Бул коррупция менен камалып атышат. Ошон үчүн жүргүзүп аткан саясат коррупция менен күрөшүү сөз эмес, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, иш жүзүндө болуп атат. А Сооронбай Шарипович Атамбаев менен же Бакиевдей болуп алар менен ушундай бирлешип кеткенде анда мындай күрөш болбойт болчу. Рахмат.